Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү биздин темабызда кайсы жана кандай көнүгүүлөрдүн жардамы менен кең далуулуу болорубуз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кең далуулуу болсок, алыстан эле визуалдуу мындайча айтканда канчалык деңгээлдеги спортсмен экени билинет. Мисалы кең далуулуу менен далуу жок спортсмендерди салыштырсак, касма менен жердей айырмалык. Биздин видеобузда далуубуз үчүн эң базовый жана уникалдуу көнүгүүлөрдү кылмакчыбыз. Турникти ийиндин деңгээлинен 20 сантиметр кененирээк кармайбыз. Биздин эң биринчи көнүгүүбүз турникке тартынуу. Бул көнүгүү өзүнүн жөнөкөйлүгү жана эффективдүүлүгү боюнча алдына ат салдырбайт. Бул көнүгүүдө чыканактарды колдон келишинче денеге жакын алабыз жана штанганы тизенин ылдыйраак жагына чейин чүрүп, тартканда киндикке тартабыз. Бул көнүгүү далуубуз үчүн эң мыкты жана базалык көнүгүү болуп саналат. Кийинки көнүгүүбүз ушул сыяктуу эле, бирок гантелдин жардамы менен кылабыз. Бул көнүгүүнүн кичинекей, бирок өтө маанилүү нюанстары бар. Мисалга алсак, гантелди чүрүп жатканда бир аз бурап чүрөбүз. Бурап чүргөндө далдын булчумдары максималдуу чоюлат жана өйдө көтөргөндө чыканакты бир аз белибизге кайрып көтөрөбүз. Кийинки көнүгүүбүз пуловер деп аталат. Пуловерди биз ар бир жүздөн жасап алсак болот. Резина жана түз чыгач керек. Бул көнүгүүнү жасап жатканда белди бир аз ийип, чыканактарды денеге жакын алабыз жана резинаны тартканда курсактын алдыңкы бөлүгүнө тартабыз. Кийинки көнүгүүбүз далыбыздын чыныгы формасын көркүн чыгарат. Бул көнүгүүнү жасап жатканда штанганын длиннасы менен кылабыз. Бул көнүгүүдө алдыдагы калып калган анча-мынча булчумдардын баардыгын толугу менен иштетебиз. Буралып жатканда булчумдардын чыңалуусун сезишибиз керек.